Дүйнөдө көптөгөн ар түрдүү өлкөлөр бар. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү, өзгөчө белгилери болот. Алар мамлекеттик символикасында чагылдырылган. Булар туу, герб жана гимн. Мамлекеттик символика, конституция же атайын мыйзам менен бекитилет. Ар бир коом өзүнүн өзгөчөлөнгөн белгилери менен сыймыктанып, аны аздектеши, коргошу жана сыйлашы керек. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Менин элим, менин жерим, гүл төгүлгөн Кыргызстан, алыс жакта эсимдесиң, сени кантип унутам. Жүрөгүмдө түпкүрүндө экенин, алда качан тастыкталган мекеним, сени сүйүү аттуулдук менин билетим. Жаңылганы анда эмес десе ким? Катоо өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан. Укмуштун баары табылган, уюткуу чөлкөм Кыргызстан. Кыргызстан демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан. Каглайын Кыргызстаным, каглайын, кайгаттанып кагымды жаңылайын. Каным, жаным, дартыңа шипа болсо, канатыңды сунмага дарылайын. Кыргызстан эгемендикти алгандан кийин башка көз карандысыз мамлекеттер сыяктуу эле өзүнүн атрибуттарын иштеп чыкты. 1994-жылы 14 январында ошол кездеги легендарлуу парламент мамлекеттик гербти кабыл алды. Гербтин авторлорунун бири милициянын генерал-майору Садырбек Тубанаев. Ал өзү профессионал сүрөтчү болбогондуктан гербти баштан аяк художник Асейин Абдраев тартып, ал уюштуруу иштери менен алек болгон. Анын айтымында герб боюнча талкуу 2 жылга созулуп, 2000ден ашуун эмгектин арасынан алардын иши тандалып алынган. Гербти иштеп чыгууда биз дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн гербтеринин энциклопедиясын иштеп чыктык. Сынактын шартында герб улуттук символдорду, Кыргызстан сыймыктанган нерселерди камтышы керектиги көрсөтүлгөн. Биз буга байланыштуу ала тоону коштук. Анда кумтөр темасы актуалдуу болчу. Ошондуктан өзүбүздүн вариантка алтын, бөксө тоону коштук. Андан кийин ысык көл, күндүн нурлары кирди. Өлкөдөгү достуктун, тынчтыктын символу катары Манас атабыздын ак шумкарын коштук. Андан кийин герб өлкөнүн түндүк жана түштүк аймактарын чагылдырышы үчүн капталдарына түштүктө өскөн ак пакта менен түндүктө өскөн буудайды киргиздик. Жогору жагына Кыргыз, төмөн жагына Республикасы деген сөздөрдү жаздык. Жалпы республика боюнча 2234 эскиз келип түшүп, комиссия гербтин 5-өзүн тандап алган. Ал эми сынак жарыяланганда Асейин Абдраев нарындагы сүрөт мектепте иштеген. Ал эми Дубанаев сынакка чогуу катышууну сунуштап, чогуу иштеп баштаган. Алардын Нур 19 аталышындагы эмгегин легендарлуу парламенттеги 350 депутаттын 286сы добуш берген. Герб негизги 4 элементти: ала тоо, ысык көл, ак шумкар жана буудай сабагы менен ак пактаны камтыйт. Гербтеги түстөрдүн саны 4: ак, сары, көк жана күрөң түстөр колдонулган. Кыргызстандын мамлекеттик гербинде канаты жайылган ак шумкар, анын артында тоолор жана көл тартылган. Гербтин четинде буудай сабагы жана пактанын сүрөттөрү берилген. Тоолордун артында күн нуру чачырап турат. Мамлекеттик гербтин жогору жагында Кыргыз, төмөн жагында Республикасы деген жазуулар орун алган. Гербтеги көл ысык көл, ал өмүрдүн жана энергиянын символу. Күн нуру тийип турган тоолор Кыргыз элинин калпагын элестетет. Гербтеги буудай сабактары менен пактылар Кыргызстандын бүтүндүгүн, биримдигин билдирет. Жамин Акмалиев Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин ошол кездеги парламент депутаттары желек кийимин кабыл алганын айтат. Ал эми гербти таңдоо бир канча жылга созулган. Ошол кездеги эл өкүлдөрү Кыргыз СССРиндеги гербти калтырууну сунуштагандар да болгонун билдирет. Бирок Кыргызстандын тарыхын, биримдигин, келечекке болгон умтулуусун чагылдырып, өтө бай философияга ээ азыркы герб тандалып, токтом кабыл алынган. Бул ар кандай пикир болду. Мен айтпадым, өзгөчө мына совет доорунда жашап келген коммунисттер бар эле, депутаттар, аксакалдар, булар мурдагы гербти калтыралы дешти. Убара болбой эле, ошол жакшы. Мурдагы Кыргыз СССР деген ордуна Кыргыз Республикасы деп жазып коелу дешти. Бул бир тарап болду. Анан жаңы гербтин да бир нече түрлөрү келди. Бирок ошонун ичинен эң жеңип кеткен Манастын духу болду да, Манастын ак шумкары болду. Анан сөзсүз биз ала тоонун баягы чокуларын атайын жакшылап көрсөткү деп айттык. Кыргыздын ак калпагы көрүнүп турсун деп, анан Кыргыз СССРдин ордуна Кыргыз Республикасынын жазуун жазып, анан ошого токтодук. Сөз ишчил депутаттын көпчүлүгү добуш берди, бирок каршы болгондор да болду. Кыргызстан 1994 жылга чейин 1937 жылы Кыргыз СССРинин 5-съездинде кабыл алынган.
Болу дейиш жеринде кыргызым кылым карыткан ынтымактуу элим байыртан мезгилдер менен жарышкан өркүндөлгөн Кыргызстаным гүлүп канатты табынганың өнүп өскөн күндүз саматты ай көзүм дейиш жерим келеметти сенден сеземин келечегим келен сени берекелүү менин мекеним суусу тунук чыгып булактан ичкендин көнүн чубаткан абасы да сыйкыр күч сымал өмүрүн элдин узарткан